Эл эмгегин жер жебет деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Анын үстүнө Кыргызстан агрардык өлкө деп дагы жүрөбүз. Бирок айтып эле коебуз. Ал эми дыйкандарга колдоо көрсөтүү жагына келгенде ар бир баба дыйкан өз арбайын өзү согот. Өнүгүү Прогресс партиясы парламенттик шайлоонун алдында өлкө аймагына 60 машина трактордук станция ачууну убада кылышкан эле. Жогорку кеңештин иштеп жатканына 1 жылдан араң ашты. Бирок Өнүгүү Прогресс партиясы 5 жылда кылынчу ишти аяктап 58-чи МТСти ачышты. Чүй облусунун Москва районунда болгон салтанаттуу иш-чарага партия лидери Бакыт Төрөбаев өзү катышып, дыйкандардын алкоосуна татыды. Бүгүн болсо Өнүгүү Прогресс партиясы кезектеги машина трактордук станциясын Чүй облусунун Москва районуна караштуу Акторпок айылында ачты. Ушул күнгө чейин аталган райондун тургундары тийиштүү техниканын жоктугунан жерлерин иштете албай убара тартып келишкен. Мындан 2 жыл мурда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган райондун эли менен жолукканда жергиликтүү тургундардын бирден бир өтүнүчү дыйкандарды техника менен камсыз кылуу болгон. Бүгүн фракция лидери айткан убадасын кармап, Москва районуна машина трактордук станциясын ачып берди. Жаңы МТС ачылып, бул жерде жаңылык келип атат. Жаңы турмуш, жаңы жашоо, жаңы бир ой менен, таза бир ниет менен бир жаңыча кадам басайлык деген мына ушул ой менен. Көлөмү көбөйүш керек айыл чарбанын продукциясын. Ошондо гана биз ЕЭПтин алкагына биз базарына чыга алабыз, урматтуу агайымдар. Бул биздин максатыбыз. Бул максатка биз жетебиз. Бизге ишенгиле, биз аны аткарабыз. Бул далил катары бүгүн мына сиздерге бул далил. Өнүгүү Прогресс партиясы жогорку кеңешке келер алдында республика боюнча 60 МТС ачууну максат кылып койгон. Андыктан бул партия парламентке келгенден кийин өкмөттүк деңгээлде жерлерде МТСтерди ачуу туурасында токтомдун кабыл алынышын демилгелешкен. Ага ылайык өкмөттүк деңгээлде республика боюнча 38 машина трактордук станция ачылса, Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен 20 МТС ачылды. Ал эми бүгүн болсо Өнүгүү Прогресс партиясынын демилгеси менен Чүй облусунун Москва районунда 58-чи МТС ачылып отурат. Ошентип 5 жылда аткарыла турган ишти Өнүгүү Прогресс партиясы 1,5 жылда аткарып койду. Бүгүнкү күндө 58 МТС бар иштеп атат. Биз деген бул сөз, бул биздин программабызды биз аткардык. 2015-жылы шайлоо болгон болсо, бүгүн март айы 2017 биз 1,5 жылдын ичинде өзүбүздүн программабызды аткардык. Чүй облусунун Москва районунун Акторпок айылында 80 түтүн жашайт. Алардын бардыгы жер иштетип жан багышат. Буга чейин техниканын жоктугунан жерлерин иштете албаган дыйкандар коңшу айылдарга барып, тракторлорду жалдап алып келишчү. Бирок бул дагы көп каражатты талап кылып, көбү жерлерин иштете алган эмес. Акторпоктун дыйкандары ар кайсы жерден Петровка, бөлөк айылдан, бөлөк жерден трактор сурап келип, жалдап келип, ошонун акысын төлөп, эки эсе чыгым болуп атып, бир аз жерибизди айдатып, ошо менен чарба өткөзүп, ошо менен окат кылчубуз. Эми мынакей Кудайга шүгүр, жаркылдаган техникаларды алып келип, бүт шаймандарын алып келип, мына элдин камын ойлоп, элдин турмушун ойлоп, ушундай жигиттерибиз өссүн, өнсүн. Мынакей МТС келди. Биз абдан жогорулук айткандай абдан кубанычтабыз, ыраазыбыз. Ошо Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевга абдан чоң ыраазыбыз. Ушу биздин айылдын атынан, Акторпок айылынын атынан чоң ыраазычылык айтам. Жаздын жакшы күнүндө туура келип, кубанычыбыз койнубуз кабатпай турат. Бул Акторпок айылы өтө райондо артта калган айылдардан болчу, техника менен жетишсиз болчу. Жерибизди айдаганда ар кайсы райондорго жери барып, убагынан өтүп кетип, убагында түшүмдү ала албай кыйналып жүргөн кезибиз эле. Мен Анвар деген дыйкан чарбасында мүчөмүн да. Анан бул жерде ошо алдыда айтып кеттим жолдош балдарым. Башында эле ошо трактор жетишпей кыйналып, Петровка айылдан орус балдары айдачу. Анан мына трактор келди, техника келди, Кудай урушса ушулар жакшы иштетип, жерибиз иштетип, эл катары болуп дегендей. Анан дайыма жер болсо байлык болот, иштер болот, токчулук болот. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда дыйкандар өндүргөн продукцияларын 180 миллион калкы бар рынокко алып чыгат деген үмүт чоң болчу. Бирок бүгүнкү күндө бул үмүт акталбай жатат. Анткени ЕЭПтин талаптарына ылайык лабораториялар курула элек. Ал эми дыйкандар сапаттуу продукцияны өндүрүш үчүн тийиштүү техникаларга муктаж. Андыктан эң алгач айыл чарбасын индустриализациялоо керек экендигин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бир нече жолу көтөрүп чыккан. Мен көтөргөн маселени индустриализация деген айыл чарбанын багыттагы бул тез арада иштеш керек.
экспорт бул эң негизги биздин приоритет болуш керек экономикада. ЕЭПтин рыногунда аттандаштыкты түзүү үчүн дыйкандар тийиштүү техника менен камсыз болушу керек. Бүгүн Москва районунда ачылган МТС аймактын тургундарына жаңы дем жана күч берди. Эми жергиликтүү тургундар жаздын келиши менен жерлерди иштетүүгө киришкени жатат. 10 гектар жер айдатса бир дыйкан 200 сомдон айдаганына эле биз ылдый кылсак ал дыйканга 2000 сом калат экен. Ал үй бүлө ошол 2000 сомго өзүнүн башка нерсесине жаратып алганга толук мүмкүнчүлүк алат да. МТСтердин ачылышы менен айрым айыл өкмөттөрү карыздарын толук жабып, киреши табып жаткандыгы да айтылды. Бул деген МТС дагы эмне? Машина тракторный станция. Бул деген мекеме. Бул деген бул жерде жок дегенде 10 адам иштейт. Бул деген кандайдыр бир экономикалык өсүш болот. Дотациядан чыгат. Эгерде ар бир айыл өкмөт дотациядан чыкса, бул деген мамлекетке чоң жардам деп эсептейбиз да. Чоң жардам. Бүгүнкү күндө республиканын кайсыл аймагында МТС ачылбасын сөзсүз түрдө бул демилген артында Өнүгүү Прогресс партиясы тургандыгын белгилеп келишет. Эгерде биз бул жерден азыр жерден чыккан продукцияны жакшынакай сапаттуу кылсак, жакшынакай бир упаковка кылсак, жакшынакай бир баасы болсо, биз мына ушул ЕАЭПтин алкагында базарына чыгып, кандай деген атаандаштыкка туруштук бере алабыз да. Ошондо биздин экономикабыз чыгат. Техника бул, мындай айтканда, бул жашоо. Эгерде техника иштесе, жер иштелет, жер иштесе, анда курсаң ток болот деген сөз айтылат да. Өнүгүү Прогресс партиясы аймактарда МТСтерди ачуу демилгесин ушуну менен токтотуп койбойт. Тескерисинче өзүнүн аракети менен жана өкмөттүн токтомунун негизинде дагы бир катар машина трактордук станцияларын ачууну пландаштырууда. Андыктан Өнүгүү Прогресс партиясы сөзүнө турган жана убадасын аткарган партия экендигин дагы бир жолу далилдеп отурат. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.